мына урматтуу мекендештер, мен дайым эле ушул сүрөтүмө кошо көтөрө жүрөм да. Бул кандын ичинде, кан тамырдын ичиндеги кандын элементтери да. Ген мунугунун ичинде болот да. Көрдүңөрбү? Кандын ичинде. Кан тамырдын ичиндеги эритроциттин ичинде да. Эми карагыла. Ушул кан ушундай таза болбойт. Мен 10 жылдык практикамда күнүгө 4-5 адам көргөндө дагы 10 жылда мен канча деген адамды көрдүм. Эч бир адамдын каны таза болуп келгенин көргөн жокмун. Хорошо, психологиясы жакшы, экөө тең урушкан жок, сүйүштү, анализдердин тапшырып баары таза. Бирок эмне үчүн ошондой бала төрөлүп калды? Эмне үчүн каны таза болбойт? Бар баягы ошонун кийинки көйгөйлөр. Азыр айтып атпайбызбы? Туура эмес тамактануу, кыймылдабагандык. Канды бузат, а? Бардыгы канды бузат да. Кандын бузулгандыгынан ушундай көйгөйдө балдар төрөлүп атат. Муну медицина муну алдыга койбойт атат. Россияда азыр гематоскоп деген микроскоп бар. Канды алат, мына ушуна бир минуттан ичинде көрүп берет. Бизде ал микроскоп жок. Жетет болчу ошол. Ошол эле микроскоп, ошол эле микроскоп баарын чечет болчу да. Каны начарбы? Мына мен мунун ичинде бактерия жашап атат. Мунун ичинде грибок жашап атат. Муну медиктер угуп турса мени түшүнүшөт. 5 майда жаңылышат. Алар мунун ичинде жашаганда кандын ичин булгап салып атпайбы? Жеген химикаттын баарын ошолор жеп салып атпайбы? Ошолор генди бузуп атпайбы? Эң бүт көйгөйдүн, мына азыр биз айтып аткан көйгөй, андай кылыш керек, мындай кылыш керек, тиги фонд медкабинет, ач медкабинет, каның таза болбогондон кийин каяктан жакшы кыла алабыз? Эң биринчи көйгөй организмди тазалоо керек. Бүт менин эң биринчи ушу талабым, ушу Минздрав ушуга көп көңүл бурса экен деп, ушундай безилдеп келем да, кайерге барсам дагы. Эң биринчи биз кан тазалашыбыз керек, бүттү. Анан бала жакшы төрөлөт.